Пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламның хадисінде Аллах Таала адам баласының кылган амалдары өз үчүн, ал эми орозосу мен үчүн, кыяматта мен анын сыйлыгын өзүм берем деп айтат. Орозо бул калкан. Эгерде ким орозо кармаган болсо, сөгүнбөсүн жана жаман сөз сүйлөбөсүн. Эгерде кимдир бирөө аны сөккөн болсо, анда ал мен орозомун деп айтсын. Орозо туткан адамдын оозунан чыккан жагымсыз чет Аллахтын алдында мистин жытынан да артык. Орозо туткан адамдын эки сүйүнүчү бар. Биринчиси оозун ачкан кезде, экинчиси Раббысына жолуккан кезде.